Сегодня, завтра и послезавтра в течение 3 дней. Адилеттүүлүккө мониторинг. Кыргызстанда адам укуктарын илгерилетүүдө жарандык коомду чындоо Европалык долбоорунун алкагында өткөн семинарда укуктук актыларды экспертизадан өткөрүү, жарандардын укуктук сабаттуулугун жогорулатуу жана жарандардын укук коргоо маселелери талкууланды. У нас государственные органы, министерства, ведомства. Экспертизалардын бул түрлөрү жаңы мыйзамдар жана мыйзам алдындагы актылар, конституцияга жана колдонуудагы башка укуктук актыларга карама-каршы келбей тургандыгына кепилдик берет. Бул жарандардын укуктарын жана эркиндиктерин коргоону камсыз кылат. Ошондой эле коомдогу укуктук ишенимдүүлүктү, четтетилген топторду, жарандык коомду кошкондо баардык кызыктар тараптардын пикирлерин жана сунуштарын эске алууну камсыз кылат. Которые обязательны в Кыргызстане при разработке и продвижении проектов нормативных правовых актов. Семинар мамлекеттик органдардын өкүлдөрүнө жана жарандык эксперттерге ченемдик укуктук актылардын адистештирилген экспертизасы жаатында билимин тереңдетүүгө мүмкүнчүлүк түздү. Ченемдик укуктук актыларды экспертизадан өткөрүү мыйзам жаратуу процессин ачык айкын жана жоопкерчиликтүү кылат деп белгилешет эксперттер. В данный момент Ченемдик укуктук актыларды экспертизалоо мыйзам чыгаруу процессин ачык айкын жана отчеттуу кылат. Ченемдик укуктук актыларга экспертиза жүргүзүүнүн маанилүүлүгү жана жөн гана формалдуу жолжобо эмес, баардык топтордун кызыкчылыктарын жана конституцияга ылайыктуулугун эске алган, адилеттүү жана тең салмактуу мыйзам чыгарууга көмөктөшүүчү маанилүү курал. Повышение юридической грамотности. Семинарда укук жана адистештирилген экспертизалары жаатындагы алдыңкы эксперттер, ошондой эле министрликтер жана ведомстволордун өкүлдөрү чыгып сүйлөштү. Алар өз тажрыйбалары жана билимдери, ошондой эле практикалык мисалдар менен бөлүшүштү. Ченемдик укуктук актылардын экспертизасын эффективдүү пайдалануу мыйзамдуулукту, калыстыкты жана мыйзам жаратуу процессинде калктын баардык топторунун кызыкчылыктарын эске алууну камсыз кылуунун негизги фактору болуп саналат. Семинардын негизги максаты ченемдик укуктук актылардын долбоорлоруна адистештирилген экспертиза жүргүзүү чөйрөсүндөгү катышуучулардын, анын ичинде юстиция министрлигинин, мамлекеттик органдардын өкүлдөрүнүн, көз карандысыз юристтердин жана эксперттердин билимин тереңдетүү. Бул өз кезегинде Кыргызстанда мыйзам чыгаруу процессин жакшыртат. Мындай иш-чаралар биринчи жолу өтүп жаткан жок. Эл аралык эксперттер семинардын катышуучуларын түрдүү тематикалык багыттар менен тааныштырышты. Анын ичинде адам укуктарын баалоо стандарттары, адам укуктарын баалоонун этаптары, ошондой эле гендердик жана экологиялык баалоо. Эрмек Күренкеев, Мирлан Жаныбеков, ЛТР Бишкек.